Üçüncü erежеси. Эч деген таңгыч бөлүкчө менен сурама ата тооштордун айкалышынан түзүлгөн таңгыч ата тооштор бөлүк жазылат. Мисал үчүн, эч ким, эч нерсе, эч качан, эч кандай. Кандай, качан, нерсе, ким деген сурама ата тооштордун алдына эч деген бөлүкчө кошулуп жазылуу менен таңгыч ата тоошту пайда кылат деп айтканбыз. Булар дайыма бөлөк жазылат. Буну адаштырып бирге жазып албаңыздар. Бирге жазылса, бул туура эмес болуп калат. Анда эмесе төртүнчү эрежесине келсек, эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлгөн аныктама жана белгисиз ата тооштор арасына тебиз коюлбай бөлөк-бөлөк жазылат. Буларга ар ким, кайсы бир, кандайдыр бир, кимдир бирөө, ар качан, ар нерсе. Буларды бириктирип жазып албаңыздар. Себеби туура эмес болуп калат. Булар бөлөк-бөлөк жазылат. Анда эмесе көңүл бурабыз 5-чи эрежесине. Ата тооштор качан бирге жазылат? Эгерде бир сөзү маанисин жоготкон болсо, анда алар бирге жазылат. Мисалы, таңгыч ата тоошторго кирген сөздөр эч деме. Эч деме деген бул эч нерсе. Эч нерсе деген сөз болгондо ал бөлөк жазылчу эле. Азыр бул жерде эч деме деп турат. Ошондуктан бул бирге жазылат. Эгерде буну эки бөлүп жазып койсоңор, туура болбой калат. Теме деген сөздүн эч кандай мааниси жок. Ошондуктан булар бирге жазылып атат. Кийинки эч темке, бул да бирге жазылат. Эч теке. Аныктама ата тооштор да ушул сыяктуу ар демке, ар деме дегендер бирге жазылат. Ар нерсе дей турган болсок, ал бөлөк жазылышы эле. Демке, деме деген сөздүн мааниси жок болгону үчүн булар бириктирилип кетип атат. 6-чы эрежеси. Эгерде ата тооштор кайталанып жазыла турган болсо, булар ортосуна дефис белгиси коюлат. Мисалы, өз өзүнө, өз өзүбүз, ким кимди, өзүн өзү. Булардын ортосуна дайыма дефис коюп жазгыла. Эгерде окуучулар азыр мен айткан 6 эрежени эсиңерге сактасаңар, төмөндөгү сүйлөмдөрдү оңдоп жаза аласыңар. Бул сүйлөмдөрдү силер көчүрүп жазасыңар, мен силерге да жөнөтүп коёмун. Төмөндө сүйлөмдөр жазылган. Бул жерде ката жазылган сүйлөмдөр да бар. Буларды силер эрежеге таянып туура жазганга үйрөнөсүңөр. Мисал келтире турган болсом, биринчи сүйлөмгө. Салам айтуу салтын ар бирибиз сактап, ар качан унутпайлы деген сүйлөм турат. Мында ата тооштабыз. Мында ар бирибиз деп бириктирип жазып койгон. Бул кыргыз тилинин жазуу эрежесине туура келбейт. Бул бөлөк жазылыш керек эле. Буну силер көчүрүп, туура эмес жазылган сөздөрдү оңдоп жазасыңар. Ал эми экинчисинде эч качан. Бул туура эле жазылган. Туураны ошол боюнча эле калтырасыңар да, туура эмес сүйлөмдү көчүрүп оңдоп жазасыңар. Эми ата тоошторго морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн тартиби. Биринчи, сүйлөм ичинен ата тоошторду таба аласыңар. Экинчи, ошол силер тапкан ата тооч маанисине карай кайсыл ата тоочко кирет? Жактам ата тоочпу, же шилтем ата тоочпу, сурама ата тоочпу, белгисиз ата тоочпу, өзүңөр анықтап ажырата аласыңар. Үчүнчү, ата тооштун түзүлүшүнө карай ажыратасыңар. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй болсо жөнөкөй, татаал болсо татаал деп жазасыңар. Ата тоошту уңгу-мүчүгө ажыратасыңар. Кийин бешинчиси, ата тооштун кандай жазууларын түшүндүрөсүңөр. Жазуу эрежесин азыр үйрөндүк.
кантип жазылуу эрежесин дагы кошуп айтасыңар. Азыр мен силерге морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн үлгүсүн көрсөтөйүн. Мисалы, биздин замандын кишилери жөнүндө канча айтса да сөз табылар деген сүйлөмдө ата тоошторду табабыз. Бул жерде биздин жана канча деген ата тооштор турат. Буларды өз алдынча биздин менен канчаны өз алдынча сапка жазып алабыз. Биздин бул маанисине карай жактама ата тооч, себеби жакты көрсөтүп турат биз деп. Биринчи жак көптүк санда. Муну да кошумча жазып койсоңор болот. Түзүлүшүнө карай албетте жөнөкөй бир эле сөздөн турат. Уңгусу биз, мүчөсү дин, илик жөндөмөнүн мүчөсү нын дегендин өзгөргөн түрү. Анан экинчиси канча деген сурама ата тоош турат. Бул маанисине карай сурама ата тоошко кирет экен. Жекелик санда турат. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй, албетте бир эле сөздөн турган үчүн бул жөнөкөй. Уңгусу канча, мунун мүчөсү жок экен. Анан силер буну жазгандан кийин морфологиялык талдоо жүргүзгөндө уңгу мүчөнү кантип сызабыз, ошону дагы кошо сызасыңар. Бул жерде биздин дегендин уңгусу биз, мүчөсү дин. Жөндөмө мүчөлөрү уланган болсо дайыма квадратка алынат, себеби бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Ал эми бул сөздүн негизи биз. Эгерде силер бул морфологиялык талдоо жүргүзүүнү эгерде түшүнгөн болсоңор, азыр мен силерге суроолор жана тапшырмаларды берем. Бышыктоо үчүн суроолор жана тапшырмалар. Биринчи, сурама ата тооштор катышкан сүйлөмдүн аягына кандай белги коюлат? Эсиңерден чыкпаган болсо жооп бересиңер. Экинчи, кошмок сөз түрүндөгү ата тооштор кандай жазылат? Мисал келтир. Мен өзүмө жазып жөнөтөсүңөр WhatsApp'тан. Үчүнчү, 413 көнүгүүнү карап, сүйлөм ичинен ата тоошторду таап, аларга морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Азыркы мен силерге көрсөткөндөй морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Кыргыз тил китебиңерди ачып, 413 көнүгүүдөгү окуп сүйлөмдөрдү, анын ичинен ата тоошторду табып, морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Дагы бир кайталап айтып коеюн. Ал эми бул туура эмес жазылган ата тоошторду оңдоп жазасыңар. Сабагыбыз ушуну менен аягына жетти. Эгерде түшүнгөн болсоңор, сизге ыраазычылык. Ташмаларды өзүмө жөнөтүп койсоңор, сак саламатта калыңыздар.